Азыркы кыйчалыш кырдаалда кирди чыкты маселеси кыйнап жатабы? Москва шаарындагы мекендештерге Москва Казакстан ишенимдүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Биздин тажрыйбалуу айдоочулар жана таза тыккан унааларыбыз кызматыңыздарда. Биздин дарек метро Серпуховская саат 1-ден 9-га чейин унаалар күн сайын каттап турат. Байланыш номерлер: Адилет мырза 8925 806 4393. 24 саат бою байланыштабыз. Ойлонбой чала бериңиздер. Коопсуздук биринчи орунда. Ерубул Султанбаев Жапаров менен Ташиевдин айылдары гана өнүгүүдө деген кептерге комментарий берди. Президенттин басма сөз катчысы Ерубул Султанбаев бүгүн 9 ноябрда социалдык тармактарда тарап жаткан өлкө башы Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин туулуу өскөн айылдары гана өнүгүүдө деген маалыматка комментарий берди. Урматтуу достор, айрымдар, бүгүнкү күндө Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин айылдары эле өнүгүүдө деген маанайдагы маалыматты чыгарууда ушуга байланыштуу 2020 жылдын октябрынан тартып өлкө боюнча курулган объектилер боюнча маалымат менен дагы бир жолу бөлүшүүнү туура көрдүм. МАМ курулуш тарафынан 2020 жылдын октябрынан 2022 жылдын 1 октябрына чейин республикалык бюджеттин эсебинен 193 объектинин курулуш жана оңдоп түзөө жумуштары 6 миллиард 172,1 миллион сомго бүткөрүлгөн. Алар 99 мектеп, 25 бала бакча, 16 саламаттык сактоо объекттери, 6 маданият тармагындагы объекттери, 5 спорт комплекс, 30 калкты таза суу менен камсыз кылуу объекттери, 12 башка объекттер, административдик имараттар, стационардык транспорттук көзөмөл пункту жана башкалар. Анын ичинде облустар боюнча Чүй облусунда 22 объект, Баткен облусунда 46 объект, Жалал Абад облусунда 27 объект, Ысык Көл облусунда 18 объект, Нарын облусунда 18 объект, Ош облусунда 47 объект, Талас облусунда 15 объект. Мындан тышкары башка каржылуу облактардын эсебинен кайрымдуулук фонддорунун, облустук өнүктүрүү фонддорунун, жеке донорлорунун каражаттары өлкө боюнча 130 социалдык объектилердин курулуштары бүткөрүлдү деп жазды Султанбаев. Булак Супер Кежи. Садыр Жапаров Самарканд шаарына иш сапар менен барат. Президент Садыр Жапаров 10 ноябрда Өзбекстанга иш сапар менен барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Айтымында өлкө башчы 10-11 ноябрда Түрк мамлекеттери уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммитинин 9-жыйынына катышат. Мамлекеттердин лидерлери уюмдун алкагында көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашат. 2022-2026 жылдарга тумоонун декларациясын жана стратегиясын кабыл алышат. Иш-чаранын алкагында транспорт, бажы иши, санариптештирүү тармагындагы келишимдерге жана документке кол коюу, ошондой эле тумоо жана эл аралык Түрк академиясында бир катар кызматтарга дайындоо пландалууда. Ошондой эле саммиттин жүрүшүндө уюмдун башкы катчысы кызматына Кыргыз Республикасынын өкүлү Кубанычбек Өмүралиевди дайындоо чечими кабыл алынат. Өзбек тараптын төрагалык астындагы саммиттин ишине уюмга мүчө мамлекеттердин Кыргызстандын, Азербайжандын, Казакстандын, Туркия Республикасынын башчылары катышат. Алтыдагы саммиттин ишине Венгриянын премьер-министри жана Түркмөнстандын халк маслахаты Милли кеңешинин төрагасы тумуудагы байкоочу статусуна ээ өлкөлөр катыша алышат. Сапардын алкагында президент Садыр Жапаров Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен жолугушуу күтүлүүдө. Анда эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери талкууланат, деди Азымбакиев. Булак Супер Кежи. Москвада апасы 11 кабаттан ыргыткан кыз ооруканада каза болду. Москвада апасы көп кабаттуу үйдүн терезесинен ыргытып жиберген 1 жаштагы кыз каза болду. Кылмышка шектүүнүн аракети жашы жетиле кызды өлтүрүү беренеси боюнча квалификацияланат. Бул тууралуу Москва прокуратурасынын Telegram каналында кабарланды. Кече 8 ноябрда Сумский проездиндеги көп кабаттуу үйдүн терезелеринин астынан 2021 жылы туулган кыз табылган. Болжолдуу түрдө аны 26 жаштагы энеси 11 кабаттан ыргытып жиберген. Бала оор абалда ооруканага жаткырылган. Кыздын апасы жолдошу менен ажырашып кеткендиктен депрессиялык абалда болгон. Аял өзү дарыга ууланып ооруканага жаткырылып, ага карата кылмыш иши козголду. Булак Назар Ньюс Кежи. ЖМК АКШ Россиянын өзөктүк куралын жок кыла турчу система иштеп чыгууда. АКШ Россиянын өзөктүк куралын жок кыла турчу нерсе иштеп чыгууда. План боюнча ал
өлкө жетекчилиги жооп иретинде сокку уруу боюнча чечим кабыл алганга чейин арсеналдын бир топ бөлүгүн жабыркаганга жөндөмдүү болот. Мындай макала Россиянын коргоо министрлигинин военная мысль гезитине жарыяланганын РИА Новости жазды. Макалада АКШ дүйнөдөгү лизеликти сактап калуу үчүн Россияны өзөктүк жана стратегиялык өзөктүк эмес куралы менен ооздуктап туруу үчүн бир катар чаралардын комплексин ишке ашырууга аракет кылып жатканы жазылган. АКШ жакын арада көздөгөнүнө тез жеткен. Россиянын жетекчилиги жооп иретинде сокку уруу боюнча чечим кабыл алганга чейин РФтин өзөктүк күчүнүн бир топ бөлүгүн жабыркада турган стратегиялык өзөктүк эмес куралга ээ болууга умтулууда деп жазылат кабарда. Макаланын авторлору бул Россиянын улуттук коопсуздугуна коркунуч жарата турганын белгилешкен. Алардын айтымында Вашингтондун планында бир эле учурда чалгын жасап, сокку урган стратегиялык ок атуучу куралдардын системасын түзүү дагы бар. Булак Спутник KG. Тайвандын президенти Кытай аралга өтө чукул арада басып кирерин жарыялады. Жарым жартылай таанылган Тайвандын президенти Цай Инвен Кытай жакын арада аралга басып кире тургандыгын жарыялады. Бул тууралуу ал америкалык The Atlantic басылмасына билдирген. Бул жөн эле сөз эмес. Учурда аралда чыныгы коркунуч бар деген саясатчы. Анын айтымында Кытай тараптан агрессивдүү аракеттер болгон учурда Тайвань батыштын колдоосуна муктаж болот. Ал арал басып алуу аракеттерине каршы даярданышы зарылдыгын баса белгиледи. Ошондой эле Цай Инвен Кытай бийлиги Тайвань кырсыгын акырындап көзөмөлгө алып жатканын белгиледи. Келечекте бул аралды толук блокадага алып келиши мүмкүн. Булак Супер KG. Бирөөнүн атын минип качкан Акын Болот Назаров кармалды. Чүй облусунун Москва районунда Токмакын Болот Назаров тоноочулукка шектелип кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык 7 ноябрь күнү милицияга Беловодская айылынын тургуну арыз менен кайрылган. Арызында ошол эле күнү Чоң Арык айылындагы таалада белгисиз эркек киши баласы минип жүргөн айгырын сүрөткө түшүп алайын деп сурап алып, анан мингенден кийин баласына күч колдонуп, атын минген боюнча изин жашырып кеткенин айтып, чара көрүүнү суранган. Бул факты боюнча 8 ноябрь күнү кылмыш иши козголгон. 9 ноябрь күнү ыкчам иш-чараларынын жүрүшүндө кылмыш жасаган адам 1993-жылы туулган жаран экендиги такталып, ал кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Уурдалган жылкы буюм далили катары алынган деп билдиришти облустук милициядан. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Булак Супер KG.